İşte 3 minut. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүн караган жокпуз. Биз өкмөттүн ишмердүүлүгү жөнүндөгү отчетту карап атабыз. Ошол себептен жеке менин пикирим боюнча биз отчетту кабыл албаш керек, канааттандырылбасын деген баа коюшубуз керек. Себеби мына мен берген суроого бир да жооп таба албадым. Бүгүнкү күндө ички карызыбыз жыл сайын көбөйүп атат. 2016 жылы 322 миллион болсо, 2017 жылы 429 миллион, 2018 жылы 569 миллион. Жыл сайын 120 миллион долларга ички карызыбыз көбөйүп атат. Бул өкмөт карыз деген сөз. Ошол эле мезгилде биз 350 миллион долларга тышкы карызыбызды кыскарттык деп маалымат берип атабыз. Кубана турган жумуш болуп атат. Бирок кайсы булактан деп суроо берсем, каржы министри жооп бере албай калып атат. Бюджетти божомол азырынча божомол көрсөткүч 10 миллиард сом дефицит болуп атат. Кечиресиз, урматтуу министр, сизге суроо берилген жок. Депутат талкууда өзүнүн оюн айтып атат. Рахмат. Рахмат. Инвестиция боюнча мен бекер суроо берген жокмун. Приток 569 миллион доллар туура. Бирок 2017-ге салыштырмалуу 45 миллион доллар аз болуп атат. Отток 523 миллион доллар болуп атат. Чыкканы. Демек 2017 жылга караганда көбүрөөк болуп атат. Бул жаман көрсөткүч. Туура айтып атасыз, процесс бул күткөн нерсе. Кирди чыкты болот. Бирок негизи экономиканын жаман көрсөткүчү да. Стабильность жок. Ал эми сиздер жазган отчеттордо жазылган 260 ишкана ачылды. Миллиондон баштап 1000 долларга чейин эсептеп берипсиңер. Бул силердин ишмердүүлүгүңөр эмес, бул жеке ишкерлердин ийгиликтери деп эсептеш керек. Ал жанагы экономикалык өнүгүү боюнча маалымат бергенде кошсоңор болот. А бирок отчетуңар кошкор, мен ойлоп атам, кичине ашыктык болуп атат да. Ошондой эле отчетунда жазып атат, 2018 жылы бизге 7 миллион турист келди деп жазат. Урматтуу кесиптештер, ойлонсоңор, 7 миллион турист келсе, Кыргызстан гүлдөп кетмек. Ал турист эмес. Чек арадан 7 миллионго жакын адам өтүп кетти десеңер, анда түшүнүктүү болот. Бирок отчетуңарда турист деп жазып атасыңар. А биз билебиз, ар бир турист келгенде жок дегенде 100 доллардан берсе, анда биз 7 миллиард доллар алмакпыз да бюджетибиз. Анда майталкан болуп жыргап отурмакпыз. Ошондуктан отчетуңар так эмес деп мен айтып атам. Адаттагыдай көрсөткүчтөр жакшынакай болсун деп аракет жасап атат, ал аракет жакшылыкка алып барбайт. Эми өкмөт боюнча айта алам. Өткөн жылдагы апрель айында Мухаммедкалый Дүйшөкеевич сиз айткансыз. Жакын арада структураны бекитип, сунуштап силерге беребиз деп. Мына бир жыл өтүп кетти, структура бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүлгөн эмес. Демек сизге ыңгайлуу болуп атат да бул структура. Анда ачык эле айтыш керек. Мен өзгөртпөйм. Бул жакшы иштеп аткан структура деп. Ушул бир жылдын ичинде бир топ министрлерди алмаштырдыңыз, бирок структура принципиалдуу түрүндө өзгөргөн жок. Андан тышкары сиз айтып атасыз, биз мурунку өкмөттүн ишин улантып атабыз. Бул туура эмес. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, бир аз могу өкмөттүн мүчөлөрү отурат. Тартипти да айтып койсоңуз. Кирип чыгышып атат. Мисалы, Сабиров Шухрат деген жарым саат бою чыгып кеткен, али кирген жок. Сиз отурасыз өзүңүз эч жакка чыкпай. А өкмөттүн мүчөлөрү каалагандай иштерин кылып атат. Тартип болуш керек. Сиз отургандан кийин булар да отуруш керек. Ушуну да эске алып койсоңуз.